Өткөн аптанын соңында Қазақстан өз аймагында Кыргызстандын картошкасын убактылуу киргизбей туруу чечимин кабыл алды. Буга байланыштуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү менен жыйын өткөрдү. Жагдайга эмне себеп болууда жана картошканын айланасындагы маселе тууралуу кабарчыбыз Айжан Омолдошова репортаж даярдаган. Казакстандын Айыл чарба министрлиги 4 майда Кыргызстандан алтын түстүү нематода аттуу илдетке чалдыккан картошка келип жатат деген жүйө менен кыргыз картошкасына убактылуу чектөө киргизүү чечимин чыгарган. Казак тараптын билдирүүсүндө жыл башынан бери мындай илдет менен келген картошканын 79 учуру катталып, жыйынтыгында 1000 тоннадай картошка артка кайтарылган. Өкмөт башчы бүгүн окуянын чоо жайын билүү максатында тиешелүү тараптарды чогултуп, картошканын айланасында болуп жаткан маселе тез аранын ичинде чечилиш керектигин белгиледи. Евразиялык рынокко киргенден кийин рынок кеңейтип, биздин өндүрүүчүлөр, айрыкча дыйкан фермерлер абдан чоң умит менен ушул рыноктун кеңейишин күтүшкөн, ошого даярданышкан. Бирок алар үчүн биз мына тийиштүү чараларды айтып атабыз, деп атабыз, бирок ошолорго тийиштүү шарттарды биз түзө албай келатабыз да. Ошондуктан ушул сүргөн кырдаал боюнча биз абдан тез чараларды көрүшүбүз керек. Өкмөткө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын маалыматында Казак тараптан жыл башында картошка илдети боюнча 1-2 жолу гана нота келген. Ал боюнча тийиштүү чаралар көрүлүп, бүгүнкү күндө картошка лабораториялык текшерүүнүн жыйынтыгы менен гана коңшу өлкөгө жөнөтүлүп жатат. Страны должны Бажы союзуна кирген өлкөлөр арасында бири-бирине эч кандай тоскоолдуктарсыз өткөрүү керек болчу. Уюмга мүчө өлкөлөр арасында кол коюшулган келишимге ылайык, эгер бир нерсеге чектөө киргизүү үчүн аябай маанилүү себеп болушу керек деп айтылат. Ошондуктан картошканы өткөрүүгө чектөө тууралуу маалымат түзүлгөн келишимге ылайык келбей турат. Азыркы тапта тиешелүү органдар Казак тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштады. Анын жыйынтыгы менен маселе оң жагына чечилет деп күтүп жатабыз. Кыргызстандын мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясы болсо күзгө чейин абалды жөнгө салууга убакыт бар экендигин айтууда. Коңшу өлкөлөр тарабынан ар кандай шылтоолорго жол бербөө үчүн лабораторияларды көбөйтүп, күчтөндүрүү жагы чечилет. Бүгүнкү күндө биз казак тараптары менен биргелешип, алар көрсөтүлгөн маселелерди тактоо иштери жүрүп атат. Тактап бир жыйынтыкка келип туруп, эртең биз тараптан казак тарапка өзүнчө делегация учуп барып туруп, ошону жеринен текшергенге. Жанатан айтылып жаткан алтын түстүү нематода илдети картошканы ичтен чиритип, суулантып, жараксыз абалга алып келет. Лаборатория адистеринин айтымында өсүмдүктүн бул оорусу түшүмдүүлүккө гана зыянын тийгизбесе, адам өмүрүнө эч кандай коркунуч алып келбейт. Казак өлкөсүндөгү адамдын организмине зыяндуулугу бар деген маалымат бул туура эмес. Бул адамдын адамга эч кандай зыяндуулугу жок. Бул өсүмдүктү зыяндандыруучу гана фитогерминт болуп эсептелет. Түшүмдүүлүгү аябай төмөндөп кетет. Баягы картошкалар майда болуп кетет дагы. Аябай көбүрөөк жабыркаганда бул картошка такыр, картошка албай, глубиндери жок болуп кетиши да мүмкүн. Ал ортодо азык-түлүктү дүңүнөн саткан базарларда картошканын өтүмдүүлүгү күч алды. Казак тараптан чек аранын өткөрүүгө тыюу салганына карабай, казак ишкерлери өзүлөрү кыргыз базарларына келип картошканы алып кетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кетүүдө. Государствосы эле эме кылбаса, атак дыйкандардан келип башка Казакстандын, Северный Казакстан, Южный Казакстан келип атпайбы? Өздөрү кандай чыгарып кетип атат, аны билбейм. Алып чыгып кетип атышат. Казакстан жакшы ошентсе дагы алды. Бир аз азыр көтөрүлдү. Январь, февраль, декабрь дегенде вообще картошка 2 сом, 3 сом, 5 сомго чейин түшүп калбады. Биздин продукция картошканын өндүрүлгөн ошол көлөмү көпчүлүк ошол Казакстан базарын ээлеп калгандыктан, анан алар былтыр Казакстандын дыйкандары көбүрөөк ошол картошканы айдап сепкендигинен ошол биздики өздөрүнүкү өтпөй калуу, өздөрүнүкүн өткөрүү максатында жанагынтип убактылуу карантин деп чектөө коюп коюшкан да. Кыргызстан жылына орточо 1 миллион тоннадан ашык картошка өндүрөт. Анын басымдуу бөлүгү Казакстанга экспорттолот. Айжан Омолдошова, Эсентур Абыкеев, Коомдук, 1 канал.